Саид ибн Амр аль-Джумахи, Амирден оğlu Саид. Саид акыретте жашоосунда эле сатып алып, бүт өмүрүн Аллага жананын элчисине гана арнаган киши. Ыйык Мекке шаарынын арткы тарабында жайгашкан Таним аттуу жерге бүгүн миңдеген калың эл бет алып чыгышат. Кайсы бир ат үстүндө жыңкыйса, кай бири төөнүн айры өркөчүндө каздай каалгышат. Көпчүлүгү жылаңайлак, жөө жалаң, айрымдары алдыга ири арымдарын таштап, шашылган өңдөнүшөт. Сыягы аягы баскандын баары айдаган койдой, аккан суудай чубалышып келе жатышат. Ошондой калың журттун катарында миңдин бири болуп, Амирдин оğlu Саид да ат үстүндө. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабасы Адид оğlu Хубайб Курайш элинин колуна жүзү кара арамзалардын амал көйлүгүнөн туткун болуп түшкөнүнө бир нече убакыт өткөн. Жүрөгүнөн бекем түнөк алган ыйман нурун өчүрүп, туу туткан таза ислам дининен баш тарттырып, эзелтеден ата бабалары табынып келген түсөлөкөттөргө Хубайбты кайра кайтарабыз, тизесин бүгүп чөгөлөтөбүз деген ойлору суу кечпей калгандыгы азуусу кандуу Курайш капырларын аябай ызалантат. Алар аны иттен баласындай кылып сабап, тепкилеп, айтор бардык ыкмаларды колдонуп кыйнашат. Бирок Хубайб моюн таптык кылып баш бербейт. Хубайбтын кан тамырына сиңип кеткен ыйман ишени менен пайгамбардын ак жолунан чыгара алышпаганына көздөрү жеткен Курайш элинин бийлери аны эл алдында көзүн тазалоону туура табышат. Мындай чечим бир жагынан пайгамбарды ээрчи тургандарга сабак катарында аларды ушундай өлүм күтүп жатаарын билдирсе, башка жагынан Бадыр согушунда мусулмандардын колдорунан каза тапкан мекендештери үчүн өч алуу болуп саналат деген жоромолдо болушкан. Минтип элдин баары күтүрөп чогулуп жаткандыгы дал ушул себептен эле. Тигине Курайш элинин атактуу бийлери да, кадыр бартуу байлары да көзгө урунушту. Ортодо эки тарапка көз чаптырган Харптын оğlu Абу Суфьян, анын жанындагы Умейянын оğlu Саффан, алар менен катар келе жаткандар шаардын көрүнүктүү бийлери, байлары. Алардын катарында Саид ибн Амр да бар. Эки тизген бир чылбырды колдон түшүрбөгөндөрдүн катарында тең бастырууга Саиддин күч кубатка толгон жалындуу жаштыгы өбөлгө болгон. Ал жанындагыларды имере четке сүрө салып, алдыда эч кимди чыгарбай ат үстүндө зыңкыят. Мойнуна тегерек шал, колу бутунда зоолу, жыга чешеке жыландай оролгон кыл аркан менен бекем таңылган Хубайбты Бадыр согушунда жакындарынан айрылган аялдар менен жаш балдар жемелеп тилдеп түрткүлөп баратты. Алдыңкы башчылардын катарында турган Саид Хубайбтын башынан ылдый бир сыйра шашылбай көз чаптырып өттү. Айлана ызы чуу, кыжы кужу. Хубайбтын ишеништүү жай баракка чыккан коңур үнү чогулган көпчүлүктүн дабышын бир көз ирмемге тунчуратты. Калың журт кантип тып басылганын сезбей да калды белем. Эй калайык калк, өлүм алдында эки рекет намаз окуп алайын, уруксат бергиле. Андан соң эмне кылсаңар өз эркиңер, деди ишеништүү. Эл макулдугун бергенде үн катпайт. Саид болуп жаткан окуянын бир көз ирмемчелик бөлүгүн да көз алдынан өткөрүп жиберүүдөн чочулап, бүт дитин коюп турду. Хубайб Каабага жүзүн буруп, намазын баштады. Ар бир кыймылын кылдаттык менен чырайлуу, көркөмдүү жасап, айланада эмне болуп жаткандыгы, алдында эмне күтүп тургандыгы менен эч жатагы жок кишидей жай баракат сыйынуусун аяктады. Акырын бий төбөлөр турган тарапка бурулуп, Аллага касам ичем, өлүмдөн коркконунан намазын созуп жатат деген ой силерге келет дебегенимде, намазымды дагы узак окуйт элем, деди өкүнүштүү. Ошондон кийин Хубайбты жыга чешеке кайра таңышып, колунда кылычы бары кылыч менен, бычагы бары бычак менен анын денесин шылып киришти. Мухаммад сенин ордуңда болуп, а сен аман эсен үй бүлөң менен болууну каалайт белең, деп күрсүлдөштү эле. Аллага ант, ал эмес пайгамбарга кичинекей тикенек кирип, а мен үйдө аман эсен жатышымды да каалабайт элем, деп өз канына боелгон Хубайб жооп кайтарды. Эл арасында ызы чуу көтөрүлдү. Болду кылгыла, өлтүргүлө, тынчыткыла,
жетише, тез өлтүргүлө деген үндөр арынын уюгундай кыжылдайт эми. Хубайб акыркы кайраты менен чымырканып көзүн көккө көтөрүп: "О жаратканым, булардын санын азайт. Биринин артынан бирин өлтүр. Жалгыз-жалгыздан кырып ойрон кыл", деп жан берди. Тытылган денесинде ийне көзүндөй да соо жер калбаптыр. Найза, кылыч жана бычак издеринин санын санап болбойт. Курайш эли Мекке шаарына сүрүлүштү. Күнүмдүк турмушка аралашып кеткен эл тез эле Хубайбты эстен чыгарды. Бирок эрезеге жеткен жаш жигит аны такыр унута албады. Уктаса түшүндө, чочуп көзүн ачса, кыялында, элеси карегине чагыла түшкөндө төбө чачы тик туруп, тулку бою калчылдап, уктабай чыгат. Хубайб анын тынчын алды, санаасын санга бөлдү. Кээде маңдайында жыга чешек пайда болот. Анын алдында Хубайб намаз окуп жатканын чубуруп өтөт. Кээде Хубайбтын Курайш элине кайрылып сүйлөгөн сөздөрү кулагына жаңырат. Кээде жалт-жулт этип жаңырган үн чагылгандын огу ургандай туюлат. Мына ошол саамдарда анын дене бою дүр этип зыңкыя түшөт. Катып калган немедей эле селейет. Кээ бирде көк асмандан кара таш зуулдап кулап, аны басып калчуудай сезилет. Андай учурларда өзүн өзү коерго жер таппай чабалактап далдалактайт. Жаш жигит ушундай азаптуу учурлардын бир далайын башынан кечирет. Акыры Саид Хубайбтын жазасына терең ой жүгүртүп баштайт. Ой толгоолордун натыйжасы жемиштүү болуп, анын көзүн умаштай ачат. Жыйынтыгына аябай кубанат. Көрсө, Хубайб анын ал мурда такыр билбеген өтө баалуу нерселерди үйрөтүп кеткен тура. Биринчиден, жашоонун акыйкаты туура ишенимде экенин. Ал ишеним үчүн күрөшүүдө өлүмгө да даяр болууну. Экинчиден, ыйман менен ишенимдин бекемдиги адамдын таң калаарлык эрдик жасоого түрткү берерин. Үчүнчүдөн, жолдоштордун ал кишиге болгон ишеними, ал үчүн өздөрүнүн курмандыкка чалууга даярдыгын, ал киши Алла Тааланын чыныгы пайгамбары экендигин. Ушулардын баарын кайран Хубайб мага үйрөтүп кеткен экен да, деп Саид ичинен ары кубанып, ары аябай ыраазы болот. Алла Таала Саидтин көкүрөгүн ыйман нурун бөлөйт. Ал ислам динин кабыл алат. Топтолуп олтурган Курайш элинин алдына барып, тайманбастан өзүнүн ислам динин кабыл алгандыгын, башта сыйынган бут сөлөкөттөрдөн баш тартканын, алар жасаган зордук зомбулукка өзүнүн тиешеси жоктугун, алар жасаган кылмыш иштерден алыс жана өзүнүн аруу таза экенин бүт айтып, Алланын жалгыздыгына күбөлүк берип, ыйман келмесин каттуу жарыялайт. Саид Меккеде түнөп калуу мындай турсун, бир аз да олтура алган жок. Кармалбастан дароо Алланын элчисинин алдына Медина шаарына көчүп кетти. Ошондон тартып көптөгөн согуштарга катышты. Сүйүктүү пайгамбарынан жарым карыш алыстабай дайыма жанында жүрдү. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн кетээр алдында Саидке ыраазы экенин билдирген. Саид пайгамбардан кийин мусулмандарды башкаруу милдетин өз колдоруна алган Абу Бакр менен Омардын чапкан жерди шылыган мизи өткүр кылычы болуп берет. Сейрек кездешкен чыныгы имандуулуктун үлгүсүн көрсөтө алат. Акыретте жашоосунда эле сатып алып, Алланын жана пайгамбардын ыраазычылыктарын баарынан бийик, жогору коюп, адамга мүнөздүү дене каалоолорду, кумар жыргалчылыгын четке каккан, напсини ооздуктап баш ийдирген баатырлардын элесин даана чагылдырган. Абу Бакр менен Умар алардан Алла Таала ыраазы болгон болсун, экөө тең Саидтин чынчылдыгын, такыбалыгын аябай баалашчу. Ошол себептүү да көп кеңеш сурап ага кайрылышчу. Айткан акылдарына кулак түшүп ынанышкан. Аль-Хаттабтын оолу Умар бийликке келген кезде Саид ага мындай деген: "Эй Умар, элдер менен болгон мамиледе Алладан корк. Алла менен болгон мамиледе элден коркпо. Дайыма сөзүң менен кылган ишиң дал келсин. Анткени айтылган сөз иш жүзүнө ашканда гана өз мүдөөсүнө,
өз чырайына чыгат. Эй Умар, Алла Таала кол алдындагылардын алыс жакынына, бөлөк бөтөнүнө карабастан баарына тегиз, бирдей көзөмөл жүргүзүп, аларга жакшы кызмат кылсын деп, сага ушул бийликти тартуу кылып олтурат. Өзүңө жана үй бүлөңө ыраа көргөн жакшы нерсени башкаларга да ыраа көр. Өзүңө жана үй бүлөңө ыраа көрбөгөн жаман нерсени башкаларга да ыраа көрбө. Кандай гана маселе болбосун, акыйкаттан четтебе. Ар дайым чындыкка, адилеттүүлүккө умтул. Тетири сүйлөгөндөрдүн ушак кебинен коркпо. Ошондо бул айткандарыңдын баары кимдин колунан келет, эй, Саид, деди Умар. Жаратуучу менен эч бир ортомчусу жок байланышта болгон, пайгамбардын үммөтүн башкарууга мүмкүнчүлүк алган мына сага окшогон эр азаматтардын колунан келет. Эй Умар, деди Саид. Андан көп узабай Умар Саидти чакырып, мен сени Химс аймагына амир кылып дайындайын деп турам. Буга эмне дейсиң? Деп кайрылат. Умар, кагылайын. Алланын аты менен сенден суранам. Бейпил жашоомду бузуучу дүйнө сыноосуна кириптер кылбачы, деп безилдеп жиберет Саид. Мындай жоопту угаарын күтпөгөн Умардын ачуусу каттуу келет. Бул эмне дегениң, я? Зоодой жүктү менин мойнума артып коюп, өзүңөр жардам берүүнүн ордуна качып жатканыңарды кандай түшүнсө болот? Болосуң дедим, болосуң. Сөз бүттү. Дейт Умар. Кайра, канча майына чыгарайын? Деп кошумчалайт. Эй мусулмандардын өкүмдары, маянага такыр муктаж эмесмин. Казынадан берилүүчү өзүмө тиешелүү үлүшүм күнүмдүк турмушума кенен чопон жетип жатат. Деп Саид ордунан козголуп үйүнө жөнөйт. Ошентип Химс аймагына кетүүнүн камын көрө баштайт. Убакыт деген учкан куштай, аккан суудай зымырап өтөт. Ошондой күндөрдүн биринде Химс аймагынан шаарга бир жамаат келет. Алар амандык сурап коелу деп Умардын алдына да киришет. Аркы беркени сурап бүткөн соң Умар аларга: айылыңардагы колу жука, жардам берери жок жардылардын, курсагы тойбогон кедей кембагал, жетим жесирлердин аты жөнүн жазгыла. Колубуздан келишинче жардам кылайлы, дейт. Жамаат бири-бирине муктаждардын ысымдарын жазып, тез эле актай баракты толтуруп, Умарга узатышат. Умар тизмекке көз жүгүртүп, баланча түкүнчө деп окуп жатып, тып токтоп калып, ичинен күбүрөгөн суйт. Амирдин оолу Саид дегениңер ким, я? Деп суроо узатат. Биздин амирибиз, дешет. Эмне? Башчыңар кедейби? Ооба, дешет алардын бирөөсү. Аллага касам ичем, анын үйүндө көптөн бери казан асылып, очогуна от жагыла элек, дейт. Умар абдырап, эмне кылаарын билбей шалдырай түшөт. Ички дүйнөсү аңтар теңтер, астым үстүм болот. Каңырыгы таш жар чуудай түтөп, муундары калчылдап, көздөрүнөн аккан тоголок ыпысык жаш бетинен төмөн карай төгүлүп, сымаптай куюлат. Умар аябай көпкө үн катпай, апкаарып ыйлады. Көз жашын арчып да койбой, санаалуу олтура кетет. Бир саамдан кийин анан көз жашын сүртүп, колуна 1000 динар алып, менден башчыңарга ысык салам айткыла. Азырынча бул акчаны муктаждыгына иштете турсун, берип койгула, дейт да аларды узатат. Жамаат айылга келери менен эң оболу Саиддин үйүн көздөй бет алышты. Ага Умардын саламдубайын айтып, аманатын беришти. Аны көрөр замат Саид: албетте биз Аллага таандыкпыз, сөзсүз Аллага кайтабыз. Саид бул аятты айтып, артка чегинип, үйгө киргенин көргөн аялы сестенип: сага эмне болду, Саид? Эмне мусулмандардын өкүмдары Умар каза болуп турбу? Жок, андан чоң бале болду. Эмне мусулмандар согушта жеңилип калыптырбы? Жок, андан да чоң. Андан өткөн бале болобу? Айтчы деги кишини кыйнабай.
dedi çiğpıyı çıkıp çıdam ketken ayal. Dünya, tübü tüşkür dünya, üyüme dünya kirdi, al emi beypillikti kaçırat, ahiretimdi buzat, dep bezildep jiberdi Said. Andan kutuluğa çara jok bu ya, dep tınсызданған ayal, kүйөөсүнө жардам берер жолду издеп, сөздүн баары акча жөнүндө болуп жатканын аял байкуш кайдан билсин? Сен мага колдоо көрсөтөсүңбү? Деди Саид. Жардам бербегенимдечи? Деди аялы. Умар жөнөткөн акчаны айланасындагы кошуна колоң, жетим жесирлерге бүт таратып жиберет. Андан көп узабай Умар Аш-Шам жергесине келип, элдин жагдайы менен таанышып кетүү максатында ошол аймактарды бүт кыдырып чыгат. Кичинекей Куфа аттуу жерде Химса элинин башчысына болгон арыздануулар түшөт. Умар Химсага келип, жергиликтүү эл менен амандашып, жаңы башчыны кандай кабыл алгандары жана анын иши жөнүндө сурайт. Эл өз нараазычылыктарын билдирип, анын 4 кыял жоругун, төртөөнүн бири-биринен өтөөрүн айтышат. Умар ага, Аллах разы болсун, бул окуяны мындай ческерет. Мен Химса элинин баарын жыйнап, Саидти чакырттым. Ага болгон ишенимим, сый урматым бекеринен эмес экенин, ишеним көрсөтүп башчы кылып дайындаганым жаңылыштык эместигине Аллага кайрылып дуа кылдым. Чогулгандарга мындай суроо узаттым. Башчыңарга болгон арыз муңуңарды айткыла. Ал бизге таңга маал чыкпайт, дешти. Эмне дейсиң, эй Саид? Аллага ант берем. Бул тууралуу эч кимге ооз ачпайын дедим эле. Өзүмдөн башка жан билбей эле койсо экен дечүмүн. Айла жок. Айтууга туура келип жатат. Өзүңөр билгенде үйүмдө менин кызматкерим жок. Ошондуктан эртең менен эрте туруп камыр жууруйм. Ал ачыгыча күтүп олтурам. Даяр болгондон кийин нан жабууга киришем. Баарын бүткөн соң дарат алып намазга чыгам, деп жооп берди. Экинчиси кандай? Деп сурадым. Түн ага жолугууга мүмкүн эмес, дешти. Муну кандай түшүнсөк болот, эй Саид? Бул тууралууда жарыялагым келбейт эле. Мактануу болуп калбайт бекен деп коркоор элем деген. Күндүзгү убактымды элиме арнаган болсом, түнкү убактымды кудуреттүү Аллага бөлүгөм, деди. Үчүнчү арызыңар. Айдын бир күнүндө такыр эле чыкпайт, дешти. Бул эмне деген жоруң, эй Саид? Мусулмандардын өкүмдары. Жогоруда айтканымдай, үйүмдө бир дагы кызматчы жок. Силер көрүп турган үстүмдөгү кийимимден башка кийимим да жок. Ушуну айдын бир күнүндө жууйм. Ал кургагыча кечке күтүп олтурам. Ошентип кеч кирет. Ошондо гана ал кургайт. Анан элге чыгам, деди. Төртүнчү дартыңар кандай? Дедим. Башчыбыз кээде эсинен танып, өзүн жоготуп коет. Ошол себептүү кээ бир жыйналышка катышпай калат, дешти. Эмне дейсиң, эй Саид? Мен бут сөлөкөттөргө сыйынып жүргөн кезде Корайш эли Ади уулу Хубайбти жазалап өлтүрүшкөнүнө күбө болгонмун. Анын денесин тыткылап кескилешип, Мухаммад сенин ордуңда болуп, а сен аман эсен үй бүлөң менен болушту каалайт белең, деп күрсүлдөшкөндө, Аллага ант берем. Ал эмес пайгамбарга кичинекей тикенек кирип, а мен үйдө аман эсен жатышымды да каалабайт элем, деп өз канына боелгон Хубайбтын жооп кайтарганын эстесем, төбө чачым тик турат. Ошол күнү Хубайбга эч бир жардам бере албай калганымды Алла Таала кечирбес бекен деген ой келгенде, өзүмдү жоготуп, эс ушумду таппай калам, деди. Алхамдулиллах. Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун, деп бакырып, ордуман атып турдум. Менин Саидке болгон ишенимим жаңылыштык эместигин Алла Таала тастыктады. Умар шаарга сапар тартып кетер алдында Саидке 1000 динар бердирип жиберет. Аны көрөр замат Саидтин зайыбы: Аллага мактоолор болсун.
ырызкы берүүчү Аллага 1000 мертебе шүгүр. Эми кызматкер, тамак аш сатып кел, деп күйөөсүнө кайрылат. Саид болсо, андан жакшы нерсе кылгың келеби дейт. Кандай жакшы нерсе? Биз ушул акчага ушунчалык муктаж болгон кезде бизге кайтарып берүүчүгө бербейлиби, я? Кандай дейсиң? Ал кандай болот? Алган карызын көп эсе кылып кайтарып берүүчү Алла Таалага карыз беребиз, дейт Саид. Макул. Алла сага жакшы сыйлыктарды тартууласын, деп аял киши күйөөсүнүн оюна кошулат. Экөөлөп акчаларды бөлүштүрүп киришет. Үйүндөгүлөрдүн бирине акчанын бир бөлүгүн карматып, тиги жесирге жеткир. Башкаларын башка кедей кембагалдарга жана жетимдерге жөнөтүп жатып калышат. Өздөрү муктаж болуп туруп, башканын камын ойлогон инсандардын бири болгон Амир уулу Саидке Алла Таала ыраазы болсун.